Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап, урматтуу мекендештерим, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир тууганым. Кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Аллах Табарaka ва Таала Исра сүрөсүнүн 23 аятында мындай дейт: "Ва qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Аллах Таала силерге өкүм кылат. Жалгыз Аллах Таалага гана сыйын кыла, жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылгыла, жалгыз Аллах Таалага ибадат кылгыла деп Аллах Таалага тавхидке, Алланы жалгыз билүү, жалгыз Кудай Таалага ибадат кылуу болгон динибиздин негизги түркү болгон тавхид маселесинен кийин Аллах эң улуу сооп амалдардан бирөөсү ва бил валидайни ихсана, ата-энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Кайсы жерде Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, жалгыздыгына шерик кошуу, ширк келтирүү маселесинен кийин ата-эненин каргышына калуу, ата-энеге ак болуу маселеси келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде, бир күндөрдүн биринде сахабалар менен отуруп, "Ала унаббиукум би акбарил кабаир?" Силерге күнөөлөрдүн эң чоңу жөнүндө айтайынбы? Күнөөлөрдүн эң чоңу жөнүндө кабар берейинби дегенде сахабалар, "Бала я Расулаллах, о Алланын элчиси, күнөөлөрдүн эң чоңунун чоңу эмне?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Ал ишраку биллах", Аллах Таалага шерик кошуу. Жалгыз Алланы жалгыз билбестен ибадатта, башка маселелерде Кудай Таалага шерик кошуу. Андан кийин ва уқуқул валидайн, ата-энени наразы кылып, ата-энеге ак болуу дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Кудайым бирса ушул теманын айланасында кененирээк баарлашуу үчүн Кудайым бирса сиздерди 9-10 январ күнү адаттагындай эле Крокус Сити Холлдо, Москва шаарында баарыңыздарды чыдамсыздык менен күтөбүз. Ошол жерде Кудайым бирсе ушул теманын айланасында кененирээк баарлашабыз деген үмүттөмүн. Урматтуу мекендешим, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул кыска бир нуска хадиси менен сөзүмдү аяктаймын, бирок азырынча аяктаймын. Негизги темабыз ушунун айланасында Крокус Сити Холлдо кененирээк баарлашабыз. Пайгамбар айтсам, "Иффу таиффа нисаукум." Намыстуу болгула. Аялдарыңардын намысы сакталат дейт. Эмне үчүн бул хадиске токтолуп жатам? Урматтуу мусулман бир тууганым, бөтөн элде, бөтөн жерде өзүнүн жериден, үй бүлөсүнөн, кээде өзүнүн өмүр жолдоштан, никесиндеги аялыдан алыста жүргөн, күйөөсүнөн алыста жүргөн мекендештерим, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн үммөтүнө мындай дейт: "Намыстуу болгула, аялдарыңардын намысы сакталат" дейт. Бул хадистин биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүгү, урматтуу мусулман бир тууган, темабызга байланыштуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ва барру абаакум", ата-энеңерди сүйгүлө, ата-энени сыйлагыла, ата-энеңерди кадыр барктагыла. Анын натыйжасы эмне болот? Табаррукум абнаукум, балдарыңар да силерди сыйлайт, балдарыңар да силерди сүйөт, балдарыңар да силерди келечекте кызмат кылат. Урматтуу мусулман бир тууганым, Кудайым буйрса жогоруда айткандай 9-10 январ күнү сиздерди Москва шаарында Крокус Сити Холлдо сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулган кечесине арналган кечеде чыдамсыздык менен күтөбүз. Ага чейин Аллах Таалага аманат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.